Өлкөнүн Туркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев Туркиядагы жаш ишкерлер ассоциациясынын төрайымы Нилуфер Чебикели менен жолугушту. Тараптар эки өлкөнүн ишкерлер чөйрөлөрүнүн ортосундагы соода-экономикалык байланыштарды чыңдоо жана жаш ишкерлер ассоциациясынын Кыргызстанда долбоорлорду ишке ашыруу боюнча пландарын талкуулашты. Нилуфер Чебикели Кыргызстанга болгон иш сапары жөнүндө айтып, өлкөдөгү түрк ишкерлери менен биргеликте жакын арада Баткен облусунда стадион куруу долбоорун ишке ашыра турганын билдирди. Өз кезегинде элчи Өмүралиев Кыргызстандын инвестициялык потенциалы жөнүндө маалымат берип, өлкөдө өндүрүлгөн товарларды ЕЭПтин 180 миллион кишилик базарына, ошондой эле жалпы жеңилдиктер системасы программаларынын алкагында Европа биримдигине 6200, АКШга 3200 товардын түрүн бажы төлөмдөрүсүз экспорттоо мүмкүнчүлүгү бар экенине токтолду. Нилуфер Чебикели жаш ишкерлер ассоциациясынын мүчөлөрү Кыргызстандын текстиль, энергетика, кайра иштетүү өнөр жайы жана спорт тармактарына инвестиция салууга кызыктар экенин билдирди. Ал эми Кубанычбек Өмүралиев банк тармагына жана айыл чарбага инвестициялоону сунуштады.